diyabetden 35 yıl o'rganman. Hozirgi kunda sakın diyabet yo'q, menda yaxshi bo'lib ketdim. Allohimga shukr. Bu produksiyalar chuda olib ichinglar, uzoq yashayman degan odamgina, o'zini yaxshi ko'rgan odamgina buni olib ichadi. Nimaga sizlar dunyoga bir marta kelgansizlar? Men birinchi liniyadagi produksiyalar hammasini ichdim. Hozir ham ichyapman, bundan keyin ham ichaman. Nimaga? Men o'zimni yaxshi ko'raman. Ben de uşul den soruğuma bayramıştı. Şu kampanyaya gelip programın. Men de bu azırkı aytkan hicab bu. Men de 100% aytalarını söylediğinde biz özümüz var bolsa, den soruğumuz var bolsa, anan biz varız. Biz var bolsa, anan yaşoo var da. Oşun üçün men şu produksiyada men ayallar bilesizler, Kilimaks'tan ayay katı jabıp kalgamın, men 8 yıl jabıp kalgamın. Ошол эле продукцияны ичип, мен бир эле ушул эле оорума ичкенмин, бирок мен полный баардыгы лечение болду. Кудайга шүгүр, ушунчалык ыраазымын. Мен ушул жашоодо чакыр мен жашагым келбей калган ачыгычы. Өтө катуу жабып калганмын. Кудайга шүгүр, ушунчалыгына силерди көрүп турганыма Кудайга шүгүр азыр. Азыр мен айта аламын силерге. Özüңөр ден соолугуңар бар болсо, силер барсыңар, силер бар болсо жашоо бар. Ошон үчүн өзүңөрдү сүйгүрүп иш керек. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу меймандар, жан келген адамдар, партнерлор, менин атым Батма. Мен бул жерде бул компаниянын партнерумун. Мен өзүм результатымды айтсам, мен өзүм ашказан ооручу. Ашказанында эрозия бар, жарак айланайын деп калыптыр деп шланга түстүм. Ошондой диагноз беришти. Анан еще женский жактан миома кистан бар болчу. Мен бир эле кара чайды ичип отуруп эле ашказаныман айттым. Еще женский жактан путу колум всегда устачу, слабый болчумун, тердей берчүмүн. Кара чайдан эле ушундай результат алдым да. Мен бир эле ашказанына ичип отуруп бир канча ооруларды айттым. Ошондой эле эжегем көз ачыктанып турчу, всегда кышында дагы, суукта, карда, жайында күнгө чыкпа деп кара ачыктанып жүрчү. Ал Исманкуловго да көрүнүп канча акчалар да кетирди. Ал бир эле зеленый чай менен ак чайды, белый чайды ичип результат алды. Ошондой эле